Assalamu alaikum agayın. Men bir eksperiment yazayın деп atam, mına bakka koyup alıp özüm ele tartıp göreyinçi dep. Mına bir gün эми sentabr ayının ayağı Koңургүз kırgızça, orusça Золотая осень, баягы Түштүк дарбазасындагы Советтер Союзунун баатыры Дайыр Асанов атындагы паркка келип таң атпай. Ушул жерден эми көңүл ачылат. Мына абдан табият сонун болуп өткөндө жамгыр жаады. Эми ушу таңга жук эмне деген ойлор келет адамга. Тирүүчүлүгүң өзү ден соолуктуу, ар бир таң, ар бир күн майрамго. Аманат өмүрдө майрам. Анан эми эске келгенде эле баягы өткөн кеткендер, мына биздин мамлекеттин акыбалы, саясий абал, дүйнөнү көрөсүң, мына интернет аркылуу океандын ар жагын көз ирмемде бардыгын көрүп атасың. Анан өзүбүзгө келсек эми жакшы, мына ар кайсыдан азастан айтканда жакшы иштер, жакшы жашаанылар болуп атат. Мамлекетти оңдоо, алдыга жылуу. Ошону менен катар кыйын турмуш, эртеңки үмүттүн өшүп жанганы. Эми маселени өткөндө мен жакшысынан айтайын дегенде, президент мен интернеттен көрдүм, бир мектепке барыптыр, дин таануу сабагына кирип атат. Дин таануу сабагы. Иманалиев бар экен, Каныбек, ошо Каныбек мырзанын учурунда го жаңы чыгарышыптыр. Мен абдан кубандым. Мына президенттин деңгээли жөнүндө, билим деңгээли жөнүндө ачык айтканда, президент айдан түшкөн жок, башка жактан келген жок. Өзүбүздүн арабыздан чыккан киши, адам, инсан. Мен ошо деңгээли, билим деңгээли жөнүндө ар кимдер ар кандай осуна келгенде айтып атпайм. Мен кубандым. Ошо дин таануу сабагында, ошо капыстан кирип класста балдар менен сүйлөшүп атканы, ошол мугалимдин балдардын деңгээлине караганда президент динди жакшы түшүнгөнүн. Анан кандай багытта өнүгүшүбүз керек, кандай билим алыш керек, ошо жөнүндө кадимкидей мугалимдей дарс окуп атат, ошо балдарга акылын айтып атат. Мен муну казыштык үчүн айтышым керек. Президенттин ошол көрөңгөсү, акыл көрөңгөсү, билим көрөңгөсү жөнүндө кабар болуп атат да. Анан эми дин таануу деген абдан мыкты сабак. Мен мына дин таанууну биз кийин окудук да, биз атеизмдин убагында чоңойдук. Дин таануу деген абдан керек азыркы кезде. Айрыкча бизге самсаалап кирип кеткен жанагыдай секталар, агымдар башты айлантып атат элдин. Ошондо мыкты мугалимдерди дайындаш керек, окутуш керек. Дин таанууну, анан биздин урук таанууну, манас таанууну окутуш керек да. Айтматов таанууну, кечээ Алыкул деп атабыз, Алыкул таанууну, дегеле адабият урук көрөңгөсү президент кайра чыгарган нарк көрөңгөсүн окуш керек. Анан дүйнөнүн баалуулуктары менен алып келип анан ошо балдарга журулуштурган жаңы усулдар керек. Жаңы усулдар керек. Баягы боюнча эле жүрөбүз биз. Көбү эски усулдар, жаңы заманбап. Азыр адам кандай учкул. Мына эртең менен чыксам, ушунчалык машина көп. Мен таң калдым, кайда барат булар? Илгери бир анекдот сыяктуу икая, бир кемпир айылдан кызыныкына шаарга келип атат дейт, ушунчалык машина өтүп атат. Ой, мен го кызымкына баратам, могу капырлар каяка баратат деп айтат дейт. Ошо сыяктуу да адамзат таң атпай шашып, зуулдап машина, баягы Жолон Мамытов жазгандай темирсел. Ушундай кезде биз жайбаракат жүргөнгө акыбыз жок, туугандар. Учкул, мына ой сезим, аң сезим, анан балдарга бере турган билимибиз дагы абдан компакттуу, учкул болуш керек, тез ойлонуш керек. Мына президент ошондой тез кыймылдап атабы, ылдый извоно, мен какшап айтып атабыз, мамлекеттик катчы, акимдер, губернаторлор, Кабмин баары чуркаш керек эле. Мына өткөндө мына УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев биздин Тажикстанга билдирүү жасабады, мына биздин жерлер жөнүндө. Биздин Тажикстан эмес, Тажикстандагы биздин тарыхый жерлер. Жергетал, Бадакшан, көп жерлер биздики эле, алдырдык да биз. Кемпайлыгыбыздан алдырдык 30 жылда, 32 жылда. Мына ошол жөнүндө маселе козгоп атат. Та киши ар кандай айтып атат. Эң туура маселе кошкон. Согушту кырдалбы? Мына Азербайжандан кубалап чыктык, Карабактан. Армяндарды. Өзүнүн жери Азербайжандын. Жериң үчүн күрөшүшүң керек да, колдош керек ошондой айтып аткан адамдарды, жетекчилерди. Бизде намыс ар болуш керек, анан биримдик болуш керек. Эми биримдикти айтайын дегеним, туугандар. Мына
Президентке да кайрылат элем. Мына таң сүрүп келатканда. Мына Мадумаровдун, Адахан Мадумаровдун ден соолугу начар, ооруканага алып барды деген кабар келип атат мына. Ушинтип камап эле. Алардын эми эртең улам жараны жанагы кабылдаткан сыяктуу нааразычылыктар күчөтпөш керек. Ал Адаханды деле дарыласа болот бер жакка чыгарып. Идеологиялык жактан элге салып сүйлөшүп. Адахан жоо эмес, душман эмес. Ал эми тил ошондой. Мына Олжобай Шакирди камап отурасыңар. Олжобай Шакир ким өзү? Олжобай адабият үчүн төрөлгөн. Ал адабияттык билими жок Олжобайдын. Кайсы бир оперный студияны бүткөн. Бүгүнкү күндө саналуу адабиятчы. Сейрек адабиятчы Олжобай. Анын окуган китеби жок. Урухеш деген сайтын алып бир институт аткара албаган. Академия аткара албаган иштерди аткарып. Албетте жанагы адамдын буну өнөр адамдарын айрыкча жанагыдай эргүүлөр болот, ар кандай эмоция болот. Эл жерине алар көбүрөөк күйөт. Өнөр адамдары мындай жүргөнү менен бул окумал адамдар жерине, элине абдан күйөт, сезимтал болот жүрөгү. Анан эмоция менен айтат жанагыдай сөздөрдү. Ошондой эле сөз айткан кишинин баарын камай берсеңер анда киши калабы анда? Туугандар, ай. Урматтуу Ташиев, урматтуу Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев мырзалар, мындай кылбагыла. Мына таң сүрүп келатат. Алакандай жерибиз, коос ушундай бейиштин төрүндөй болгон жерибиз бар. Ден соолукта болгула барыңар. Мамлекетти өнүктүрүү үчүн антип камап өнүктүрбөйт, камап эле. Албетте кылмыш кылып, тетиги качып жүрөт океандын ар жагында Шадиев баштап. Бүт мамлекетти тоноп кеткендер. Алып келип камабайсыңарбы ошолорду? Алып келбейсиңерби? Мына Азербайжандар кандай иш жасап атат? Ошондой иш жасаш керек. Биримдикте өзүбүздөн чыккан сөз айткан кишилерди камап отургандан майнап чыкпайт. Анда өзүбүзгө өзүбүз минус кылып атабыз. Биз элди бириктиришибиз керек. Чыгыш керек. Элге чыгыш керек. Акимдер, орто извоно коркпой элге чыгып сүйлөшкөн кишилерди дайындаш керек да. Дайындаш керек. 5 киши көрсө качып кетпей, ошол элге президенттин саясатын, мамлекеттин саясатын, УКМКнын саясатын, дегеле ички тышкы саясатты жүргүзүлө турган адамдар дайындаш керек кызматка. Ошолор мамлекеттик катчы. Канчадан бери айтып атам. Мындай бир компетенттүү, орусча айтканда, төгөрөгү төп келген кадрларды тапса болот. Элдин арасында жүрөт андай кадрлар. Жүрөт, кысматсыз жүрөт. Жалаң эле ак үйдү баягы илгеркилерден беркиле тиги жөргөмүштүн желесинде ээлеп алган кишилер бар экен. Жалаң ошол мурдагы баягы мамлекет тоноп, мамлекеттин саясатын өдөтөмө чалмакей чалып жүргөндөрдүн жерге жээктери, урук туугандары дагы эле желелеп жүрөт экен ак үйдү. Андай болбош керек да. Өзгөрдүбү мына президент кеч күндүк адамдарга барып атабы, бер жак извонон ошондой коюш керек, дайындаш керек. Камап отурганда майнап чыкпайт. Ал сөз үчүн камаган бул өзү биздин элдин генетикасына таптакыр туура келбеген иш. Ошон үчүн урматтуулар, мына эл жерибизди сүйөлү, мекенибизди сүйөлү. Кечээ алдыда кетип баратып мына бир жерден чабыша кете баштадык. Терезесинен ыргытып баратат бир. Ыргытып баратат кыргызбайлар. Терезесинен акыр чикирди ыргытып баратат. Токтотуп алып ошол жерде мына токмокко бараттык эле. Балдар токтотуп алып уят кырса кайра бектен алып атышат. Өзүнүн жерин өзү кыргыз булгап атат. Кыргызга кыргыз душмандык кылып атат. Анан бир болбогон майда барат, жанагыдай саясаттардан чаңын күйүп туруп алдыга чыга турган мезгил келип атпайбы туугандар? Мезгил кетип атат, мезгил шашып атат. Ошону айталы дедик, аман бололу.